Саламатсыздарбы? Урматтуу вице-премьер-министр, өкмөттүн өкүлү. Биздин республика фракциясы 18-жылдын 1-июнда Ысык Көл областына барып, ошол жерден бир чечим чыгарганбыз. Ысык Көл экономикасы тутумун туруктуу өнүктүрүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын ишке ашырыш тууралуу. Ошол токтомду алып чыгып, анан 6-декабрда 18-жылы жогорку кеңештен токтом чыгарып бергенбиз. Андан кийин 19-жылдын 31-октябрында Ысык Көл областында кышкы туризмди өнүктүрүү көйгөйлөрү жана аларды чечүү жолдору тууралуу дагы бир токтом чыгардык. Аны жалпы 6 комитеттен өтүп, өкмөт өзүңөр аралашып, анан кийин биз жогорку кеңештен токтом чыгарып бергенбиз. Ошол токтомдордун аткарылышы боюнча мага жооп келди. Ал жерде эки эле нерсе аткарылган. Экөө тең бүткүл дүйнөлүк банктын алган кредиттер менен жасалып аткан нерселер түпкө келген жолу. Экинчиси баягы канализация боюнча эки нерсе гана аткарылган. Андан саркынды суулар боюнча. Андан башка иштердин мен ал жерден бирөөнү да көргөн жокмун аткарылганын. Мисалы үчүн Ысык Көл областынын башкы планын иштеп чыгууну аяктоо боюнча мына мен 11 жыл болду почти. Ушу айтып келатабыз. Башкы план боюнчачы. Эмне үчүн ушу областтык ген пландарды түзбөйсүңөр? Сооронбай Шарипович убагында премьер-министр болуп чыкканда жылына 50 миллион сомдон ар бир областка деп берилген. Ошол акча берилип атабы азыр ген планга? Жооп берип койгулачы. Саламатсыз максат десеңизчи, Гостройдун жетекчиси жооп берип койду. Ысык Көл областынын генералдык схемасы боюнча сиз айткандай 3-этабы калган, именно маанилүү бөлүгү калды. Инженердик инфраструктура бул водоснабжение, водоотведение, энергоснабжение жана канализация маселелери. Өзүңүз билесиз, бул маалымат 23 миллион 473 миң сом деп сиздер барганда да бул сумма айтылган. Биз каржы министри менен сүйлөшкөнүздө быйылкыга 50 миллион каражат каралып жатат деп айтышты. Пока бекитип берише элек. Шуну берсе, действительно бүтүрүп коет элек. 11 жылдан бери биз 2 этабы бүткөрүлгөн. 3-чү этабы калды, ушу каражат маселеси бүтүп. Башка областтар боюнча ушу ген пландар түзүлүп атабы? Ошол айтып койсоңуз. Башка областтар боюнча өзүнчө тематика бекитилген, өкмөттүк программа бар. Бардык калктуу конуштарды генералдык план менен камсыз кылуу боюнча. Бирок башталды эле. Бир областта барбы башка? Жок, барында толук эмес. 50 миллион сомдон каралыш керек. 18-жылы 50 миллион сом толук каралган. 19-жылы 9 миллионго жакын гана каражат каралып калды. Быйылкы каражатты бекиттик, бирок пока бизге чечип берише элек пока. Мен ошон үчүн суранып кетет элем. Өкмөттүн өкүлү отурасыздар. Акрам Гамбаралиев. Ушул маселени чечмейинче, ар бир областтын генеральный пландарын түзмөйүнчө, шаарлардын чек арасы, айылдардын чек арасы, айыл өкмөттөрдүн чек аралары, ошолордун өсүшү, өнүгүшү боюнча эч бир жыйынтык болбойт. Биз калп эле айтып коюп, ушул өнүктүрөбүз деп атабыз, бирок бул ген план жок болсо кайда өнүктүрөсүң, кайда өстүрөсүң? Эмне кылып жасайсың аны? Ошон үчүн мен ушул маселеге абдан мындай туура мамиле кылууңарды суранып келатам дагы эле. Токтомдо чыгарып бердик. Аткарылбай атат мынакей. 23 миллионду былтыркы токтомдо чыгарганды эле айткансыңар беребиз деп 18-жылда. 19-жыл берилген жок. Мына 20-жылы берилбей атат дагы. Ошон үчүн өкмөт карап турганан ушул быйылкы 19 миллион, ал жерде 23 миллион деп эсептеп чыкканбыз, бирок азыр 19 миллиондун тегереги. Ушул акчаны бөлүп бериңиздер быйыл. Ошол генерал 3-чү этабын бүтүрүп коюшубуз керек да. Ошондо бир областтын ген планы чыгат. Башка областтардыкын баштай элексиңер. Жасай элексиңер да. Рахмат.
Экинчиси Ысыкөл областында таштандыларды кайра иштетүү заводун куруу боюнча тиешелүү чараларды көрсүн деп мына фракциянын чечиминде турат. Жогорку кеңештин токтомунда да турат. Бул боюнча кандай иштер жүрүп атат? Ким жооп бере алат? Максат Эсенович, бул боюнча азыр каражат маселеси донорлор менен сүйлөшүү аркылуу деп сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бирок донор пока аныктала элек. Мына биз экология деп сүйлөйбүз. 2000ден ашык турист келет деп атабыз. 2 миллиондон ашык. Туристтер келсе бизге бюджетке акча түшөт деп атабыз. Бирок эми ошондон калган таштандылар кайда барат? Азыр кайда туруп атат? Мына тоолордун коктуларында турат. Бүт саркынды сууларыбыздын баары ошол жерде мынакей эме азыр Караколду Кудай сактасын, эгерде ал жерде жанагы дамба жалчы болсо, Ысыккөлдү жоготобуз. Ысыккөлгө эч ким келбейт анда. Турист эмес, өзүбүз түшпөй калабыз. Саркынды суулар боюнча эми акча бөлүндү, быйыл Кудай буйрса башталат деп атат. Эгер башталып калса, жакшы, ал дамба жоголот. Бирок таштандылар боюнча эң чоң маселе Ысыккөлдө. Эң чоң маселе. Мына туристтер кеткенден кийин Ысыккөлдү тегеренип айланып өткөн киши пакеттердин обласы болуп калып атат да. Учкан пакеттердин обласы болот. Күзүндө шамал башталганда бүт бар. Ошонун баары кайра агып кирип, көлгө кирип атат. Аны кантип тазалайбыз кийин? Биз Ысыккөлдү жоготобуз. Экологубуз бар, жооп бербейсиздерби бул боюнча? Мен кошумча маалымат берип коем. Ясөрүн территория деген барбы? Экология барбы? Кайдасыңар? Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директорунун орун басары Шайлообек Ширибаевич барбы сиз? Экотех инспекция. Жооп берип койсоңуздар, бул чоң маселеде мына биз фракциянын чечимин, комитеттерин өткөрүп, токтом жогорку кеңештин баарын өткөрүп атат. Муну Акрам Камаралевич, могу Максат Эсенович көтөргөн 19 миллион болчу өзүңүздү көзөмөлгө алып коюңузчу. Биздин фракцияга биринчи жолу келип атасыз. Туурабы? Ошону көзөмөлгө алып, чечим, токтом, жогорку кеңеш токтому бар. Ошону көзөмөлгө алып бүтүрүңүз, аны экология боюнча жооп берип койсоңуз. Бул тармакта иштер алып барылып атат. Азыркы учурда мен жанында толук маалымат бере албайм. Сиздерге анан кийин берсем болобу мүмкүн болсо? Анткени сиздердин чечимиңиздер боюнча башка маалыматтарга даярдык көргөнбүз. Жок, бул да чечимибизде бар да. Фракциянын чечимдеринде бар. Ошо сизден бүгүн келгенден кийин атайын даярданып келишиңиз керек да. Эмне экологияга тиешелүү, коопсуздук боюнча эмне тиешелүү болсо, сиз уже бүгүн даярданып келишиңиз жөнүнө келген жоксуздар бизди караган, туурабы? Жок, бул боюнча иштер жүрүп атат. Жок, иштер жүрүп атат деген бул жалпы эле жооп болот атпайбы? Иштер жүрүп атат. Аны мен деле айтам, иштер жүрүп атат деп. Иш жок болгон үчүн сурап атабыз. Жок, так маалыматты жанымда жок экенде ошо сөзүн айтып атам. Алмазбек Акынжанов, эми бул Аз тепшелүү чаралар көрүлөт, ким даярдалып келбесечи айтылган. ошондой кылалы, бул туура эмес эми. Биз мында 6-чакырылышта 5 жыл иштеген эмгегибизди бүгүн көрөлү көзүрүң кандай болуп атат деп чакырдык да сиздерди, туурабы? Жөн эле чакырган жоксуздар. Саламдашалы. Уруксат берсеңиз, аткарылган ошол эми экология боюнча генеральный прокуратуранын да өзүнүн баягы аныктамалары бар да, ошол уруксат берсеңиздер жооп берип койсун. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Жыргалбек Күрүчбекович, урматтуу Максат Эсенович, сиздин суроо боюнча Республика Ата-Жул парламент фракциясынын 2018 жылдын 6-июндагы 228 чечими боюнча прокуратура органдарына да тапшырма берилген. Уруксат болсо, ошого кыскача токтолуп кетсеңиз. Кыскача айтып кетсеңиз, эмне иш-чараларды жүргүздүңүз? Прокуратуранын Ысыккөл облусунун өнүктүрүү фондунан 2016-2017 жылдары бөлүнгөн акчаларды мыйзамсыз пайдалануу фактылары боюнча тийиштүү текшерүү жүргүзүлсүн жана 2013-2015 жылдарда өнүктүрүү фондунан бөлүнгөн акчаларды мыйзамсыз пайдаланган фактылар жана колдонулган чаралар боюнча маалымат берүүсү. Ошондой эле Кыргыз Республикасына биосфералык аймактар жөнүндө Ысыккөл экологиялык экономикалык тутум өнүктүрүү жөнүндө, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактар жөнүндө, балык чарбасы жөнүндө, аңчылык жана мергенчилик чарбасы жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамдан аткарыш жана катталган мыйзам бузулар тууралуу маалымат берүү сунушталган.
Аталган чечим башкы прокуратура тарабынан каралып чыгып, жыйынтыгы 2018 жылдын 28-июнда төмөндөгүдөй маалымат берилген. 2018 жылдын жарым жылдын аралыгында Үскөл облустук прокуратурасы дирекция тарабынан бөлүнгөн каражаттар боюнча 3 текшерүү жүргүзүп, жыйынтыгында 3 кылмыш иштери козголгон. Мен токтолуп ойлогон 2015 жылдары өнүктүрүү фондунан бөлүнгөн акчаларды мыйзамсыз пайдалануу фактылары боюнча прокуратура органдары тарабынан 12 кылмыш козголгон. Анын içinden 5 кылмыш соттун кароосуна жиберилген, 5 кылмыш соттук курулуш экспертизалары дайындалганы байланыштуу өндүрүштөн убактылуу тотулган жана 2 кылмыш тергөөдө. 2018 жылдын жарым жылдын аралыгында Үскөл областынын прокуратура органдары тарабынан Кыргыз Республикасынын Үскөл экологиялык, экономикалык тутумду өнүктүрүү жөнүндө мыйзамынын аткарышы боюнча 2 текшерүү жүргүзүлүп, жыйынтыгында мыйзам бузууларга жол бербөө жөнүндө 2 кызматкер эскертүү берилген. Ал эми жаратылышты коргоо жаатына мыйзамдар боюнча Үскөл областынын прокуратура органдары тарабынан 2018 жылдын жарым жылында 14 текшерүү жүргүзүлүп, ченемдик укуктук актылардын бузулушун чектөө жөнүндө 4 сунуш, 12 талап жана мыйзам бузулушуна жол бербөө жөнүндө 2 кызматкерге эскертүү берилген. Ошондой эле бир тартиптик өндүрүш иш козголгон. Мындан тышкары келтирген прокурорлук актылардын негизинде мамлекеттен 290.600 сом акча каражаты өндүрүлгөн. Прокуратура органдары тарабынан бул багытта иштер улантылып жатат. Рахмат. Бул боюнча бизге фракцияга дагы чечимдер аткарылган иштер боюнча берип койсоңуздар маалыматты. Мага да жиберип койсоңуз. Фракцияга берсе сизге берилет. Андан кийинки Минтранс барбы? Асан сөз бар, орынбасары Бердалиев. Токтом биз мына 31 октябрь 19 жылда дагы экинчи токтом бар эле. Тоо лыжасы лыжа базасына алып барган 7 чакырым жол бар. Ошону биз транспорт министрлигине баланс министрлигинин балансына өткөрүп алуу боюнча каралсын деп тапшырма бердик. Ал боюнча эмне болду? Масыл жол боюнча биз билебиз, бүгүнкү күндө ошо баланс транспорт министринин балансында жок. Ошону алуу боюнча биз азыр иш жүргүзүп жатабыз ал боюнчачы. Ал баланска алдын башында биз капиталдык ремонттон өткөзүп, капитал салымдардан быйылкыга караштырган болчук. Мына ковидке байланыштуу биздин жанагы 72% бюджет кыскартканына байланыштуу бул быйылкыга капиталдык ремонтко да кирбей калды. Капиталдык ремонт өткөндөн кийин биз баланска алмак. Эми мен сиздерден бир гана нерсени сурап атам эми. Туура жооп берсеңер. Капиталдыкты кое тургула. Биринчи балансыңар калгыла деп атабыз. Жок, баланска алдын алуу максатында биринчи биз аны капиталдык ремонттон өткөзүп, аны алабыз деп атканбыз. Жок, баланс калбай кандай оңдойсуңар силер, түшүнбөдүм мен. Жок, капиталдык салымдардан алып, ал жолду өткөзсө болот. Бул местный жол болуп эсептелет да. Биздин бюджеттеги салымдар менен аны биз ремонт кыла албайбыз. Биз капитал салымдар менен ремонт кылып анан алабыз деп быйылкы жылга капитал салымдарга киргизгенбиз. Жок, местный жол дегенде, чынын айтканда Каракол шаарынын үстүндөгү жол 7 километр жол. Ошол жолду балансыңарга алгыла деп атабыз министрликке. Анткени себеби мынакей кышкы туризм деп жалаң ошол жерге капризге алып барып атасыңар элдин баарын. Ошол жерге келип түшүп атат деп, акча түшүп атат деп атасыңар мамлекетке. Анан ошол жерге инфраструктураны куруп бербесеңер кандай болот? Кантип лыжа базасы ошол жерде иштейт? Biz bul boyunca işte otuz atmasa sen bıyılkı жылы. Канча жыл иштейсиңер? Мына быйылкы жылы бул жылга акча каралды. Мен 5-чи сазывда көтөргөм ушул маселени. 5-чи сазывда. Дагы эле келе атасыңар мынакей. Иштеп атабыз. Өкмөт иштебей атасыңар, кеткиле десе таарынасыңар өзүңөр. Кайра ушул тиги бизге депутаттарга эме болосуңар да. Анан мына 5 жылдан бери, 6 жылдан бери иштебей жүрөсүңөр мына ошонун баарында. Жөн эле баланс калып коюш керек дагы, ремонтун деп 35ке бериш керек. Ал жерде асфальттын деле кереги жок. Ошол жерде түртүп, кышкысын баягы туристтер келгенде удобство создавать этип туруш керек. Жада калса ошол жерге кеткен светтин линиясы дагы частный лицонун немесинде турат. Частный предприятияда турат. Мамлекет кишине өзүбүздүн кире турган жерлерди карашыбыз керек да. Анан бюджетте акча жок дейсиңер. Акча түшүп атат. Бирөөнүн чөнтөгүнө светники түшүп атат, бирөөнүн чөнтөгүнө жолдуку түшүп атат. Каракол шаарынын аэропорту боюнча. Мен мына какшап келатам. Каракол шаарында турган аэропортту эл аралык аэропорт деп президент алып барып туруп ошол жерден
эл аралык аэропортко айландырып койдуңар. Министр транспортуна. Эл аралык аэропортко не соответствует ал жерде. Кичинекей самолеттор кона албайт азыр. Якшорuk кона албай калды уже. Ошонун статусун алып бергиле. ИКАО боюнча эл аралык аэропорт болсо ал диаметри 3 километрге чейин кетет экен. Ал жерде Каракол шаары бүт ошонун ортосунда калат экен. Ал жерге курулуш курууга болбойт деп атат. Айыл өкмөттөрдүн баары ыйлап атат. Айылдарыбыз кирип калды, расширенияга берилген жерлерге үй сала албай атабыз деп. Ушул маселе кандай, эмне болду? Транспорт министринин орун басары жооп берип койсоңуз. Мақсат Ишенович, бұл бойынша аэропорт Каракөл шаарынын генпланында жок. Өзүңүз билесиз, азыркы күндө ошол генплан Ой, генпланында жок. Билебиз, генпланында жок экен. Аэропорт өзү турат ал жерде. Аэропорт турат, бул аэропорт. Эл аралык аэропортпу же кандай? Бүгүнкү күндө статусу эл аралык аэропорт. Аны эмне үчүн эл аралык аэропорт статус бердиңер, бирок ал не соответствует статуска. Зачем аны ошентип статус берип атасыңар? Өзүңүз билгендей, бул аэропортко азыркы күндө взлётный посадочный полосасын ремонт кылган көп каражат керектелүү болгонуна байланыштуу. Жок, соответствует по стандарту, ошону айтсаңыз. По стандарту эл аралыкка бул соответствие келтириш үчүн көп каражат сарпташ Жок, керек. келтириш үчүн силер президент барып ачып атпай, барып ачышсын болуп атпайсыңар, мына эл аралык депчи. Аны президентти талдап атасыңар силер, түшүнбөдүмбү? Эл аралык деп буну статус өз убагында берилип калган экен. Ошо соответствие келтириш үчүн бүгүнкү күндө взлётный посадочный полосаны ошого соответствие келтириш керек. Өзүңүздөр билгендей. Эми аны соответствие келтире албайбыз. Тамчынын аэропорту жетет азыр Ысык-Көл областына. Туура айтасыз. Бир аэропорт турат. Ошондон Караколго чейин ашып кетсе 3 сааттык жол. Ошон үчүн ал Каракол шаарынын статусун алгыла. Мына мен официально дагы бир жолу айтып коеюн. Жана Каракол шаарындагы аэропорттун статусун алгыла, международный, эл аралык дегенде. Акрам Камбаралиевич, өзүңүз жазып алыңызчы. Ал жерде шаардын өнүгүшүнө дагы, айыл өкмөттөрүнө дагы абдан зыяны тийип атат да. Чечимге киргизип бол Максат Ишенович. Андан тышкары туристтердин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Ысык-Көл областында мейманканаларга, конок үйлөрүндө, жатаканаларда, эс алуучу жайларда борборлоштурулган видео байкоо орнотуу боюнча иштер жүргүзүлсүн деп бергенбиз. Бул иш кандай аткарылып атат? МВД Коопсуздук боюнча. Максат Ишенович, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Ошол багытында биз ишти алып барып атабыз. Ошондой эле ар бир объект, туристтик объектке ошондой талаптар коюп атабыз. Эми жанында мен эмем жок эле, бирок көбүнчө объекттер видео байкоо системалар орнотулган. Максат Ишенович, сиз өзүңүз билесиз. Бирок ошол коопсуздук шаар, коопсуздук тиги райондорго бул системалар кошулу элек да, кошулу элек. Жок, биз ошон үчүн кийинки этапка уже ошон үчүн ушул тапшырманы бергенбиз. Андан тышкары биз органдардын кызматкерлерин базалык англис тилин үйрөтүү жана туристтик милициянын ишин камсыз кылуу боюнча иш-чараны айтканбыз. Туристтик милиция ачтыңар. Максат Ишенович, ошол боюнча иш алып барып атабыз. Былтырдан бери Бишкек шаарында, Каракол шаарында жана Ош шаарында туристтик милиция түзүлгөн. Ошо атайын ошон өздүк курамы даярдоо подготовкаларды өткөн Караколдун Гос университетинин базасында. Именно тил жагынан. Мындан тышкарда бир топ тапшырмаларыбыз бар. Эми аны тиги токтомду алчу алып карагыла. Регламентти деп мындай кыскартайын деп атам. Эң акыркы суроом могу Түп районуна Санташ айылынын аймагында этнокомплекс куруу үчүн бөлүнүп берилген жер участогун трансформация боюнча ишти тездетилсин деп бергенбиз. Жана Санташ деген мына ошол этнокомплексти курабыз деп атышат. Ошол жерде район акчасын бөлүп атат, область акчасын бөлүп атат. Бирок трансформация боюнча өкмөт чечебиз дегенсиңер. Ал эмне болду? Ким жооп берет? Кайсы министерствого жүктөлгөн тиги? Гамсумо? Кайсы? Местное самоуправление жооп берип коюңуз. Максат Ишенович, буну дагы мен жазып алдым.
мына тиешелүү маселелерди мен тактап туруп анан жооп берейин, себеби азыр министерство ведомстволор эгер даяр болбосо Акрам Камбаралиевич, şu трансформация боюнча. Мына көрдүңүзбү? 5 самоуправление бизге тиешелүү эмес деп атат. Кимге вообще тиешелүү ушу трансформация кылуу? Азыр ушул боюнча жана мына биз 13-жылы мыйзамды кабыл алып бергенбиз. Ал мыйзам иштебей турат. Мораторияны бир жана мыйзамды чыгарып бердик дагы, кайра мораторийда турат. Ушул боюнча бир чечим кылсаңар болот эле өкмөт. Же болбосо такыр мораторий кылып кайра жапкыла, ал мыйзамды жарабайт деп алып салып. Мыйзамды чыгарып бергенден кийин ошонун аткарышын силер карашыңар керек өкмөт. Минкультурадан барбы? Ошо силер да карагыла да. Этнокомплекстер бул деген эме өкмөттүк эле эмес, өкмөт деле иштебеш керек. Силер сунуш кылышыңар керек болчу ушулардычы. Депутаттар эмес, өзүңөр сунуш кылыш керек болчу. Ошол жерлерди сактайлы, карайлы, коргойлу, ошолордун трансформациясын өзүңөр жүргүзсөңөр болмок да. Жооп берейин. Жооп бериңиз. Жооп берип коңуз. Саламатсыздар, урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу Максат Сенович. Бул боюнча биздин туризм департаменти тарабынан мындай маалымат бар экен. 2019-жылдын 27 майындагы Кыргыз Республикасы Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан буйрук чыгып, Санташ комплексин куруу жана анын инфраструктурасын жакшыртуу долбоорун ишке ашыруу боюнча тийиштүү министрлик жана ведомстволордун өкүлдөрү тарабынан иш тобу түзүлгөн экен. 2018-жылдын 28 декабрда министрликтин кеңсесинде атайын отурум болуп, Ысык-Көл областына караштуу Түп районунун акимияты жана Санташ айыл өкмөтү тарабынан Санташ маданий тарыхый объектисин айланасын инфраструктурасын жакшыртуу боюнча долбоору даярдалган. Аталган долбоорго ылайык туристтер үчүн унааларды токтотуучу жай, отургучтар, даараткана жана башка шарттар түзүү маселелери каралган. Учурда министрликтин тапшырмасы боюнча Кыргыз реставрация мекемеси тарабынан Санташ маданий тарыхый объектисин аймагын долбоорлоштуруу жана абатташтыруу боюнча иштерин болжолдоо баасы иштелип чыккан. Аталган болжолдоо баасына ылайык Санташ маданий тарыхый объектисин аймагын долбоорлоштуруу жана ыңгайлаштырууга 1.752 миң сом 752 миң сом каражат талап кылынары айтылган экен. Азыркы учурда Санташ тарыхый маданий объектисин куруу жана инфраструктурасын жакшыртуу үчүн жер тилкесин трансформациялоо жана каржылоо маселеси туруп атат. Ошон үчүн өкмөттөн сураныч, трансформацияны бүтүрүп койгула. Андан тышкары бир суроо министрликке. Канча объекти бар ушундай мындай эски биздин ушу коргоп, сактап кала турган ушундай Ысык-Көл областы боюнча канча жер бар? Тарыхый эстеликтерби? Тарыхый эстеликтер. Тарыхый эстеликтер бизде ЮНЕСКОнун тизмесине кирген эстеликтер 10дон ашуун. Андан сырткары ошол ЮНЕСКОнун тизмесине кире тургандагы эстеликтердин долбоорун, проекттерин иштеп чыгып атабыз. Мен ошол конкреттүү саны боюнча сизге мен тактап туруп Ысык-Көл областы боюнча маалымат берейин. Анан ошолордун сакталышы боюнча да карап койсоңор. Рахмат.